Жеті атаны білесің бе? Айтып бер, саңа берші. Еркин, Еркин, Мамбеталы, Атавай, Тавай, Чуковай, Чуковай, Бердібек, Бердібек, Аққозы, Аққозы. Буйлаш. Қызығы Аққозы Қарақозы деген болғанда. Аққозы Қарақозы болды, екеуі бір туған болған да? Чаткалда аябай эме легенда көкүнбү Чөкөбай мерген болгон, көзгөтар болгон, жолборсторду ат салган, ушундай баатыр болгон. Казакстанга барып биздин чоң энебиз казак болгон экен ала качып. Чөкөбай деген бизге окшош адам болгон эмес. Ол жоокер адам болгон. Чөкөбайдын эки акеси болгон, Үмөталы, Ыйманалы деген. Ыйманалы жөнүндө эл арасында көп айтылган, ал жанагы бийликке барган экен, Кокон хандыгында Шералы хандын достору болгон экен да булчу. Ыйманалы. Шералы экөөбүз кой кайтарып жүрген ошол чаткалда. Анан кийин Шералы тияка барганда өзүнүн чабанып калган досторун чакырып алган да Коконгочу. Силер деле башкара бергиле деп, анан ошол барып ошол жакта бий болуп кеткен экен Рыза акем чоң атасы. Бир эле Ыйманалы эмес, чаткалдыктардын көп эле бий болгон, аякка Ибрайым деген да бий болгон, Бексариптин атасы. Бексарит бий болбошо. Анда чаткалда жагында бийлер жашаганбы жагында? Чаткалда илгери бүт эле бийлер жашап калды ошол. Жөнөкөй адамдар эмне жок болчу экен. Ал убакыт мындай болгондо, Шералы хан барып, Шералы хандын апасы өзү могу чаткалдык бир аял болгон экен. Ошол аял баласын алып качып өзүнүн төркүнүнө кетип калган. Төркүнүнө келет, чаткалга келет. Чаткалдык деле эмес, бул таластык болгон. Таластардын баары эле чаткалга келип, жайында чаткалга баштаган, чаткалда эл деле болгон эмес да. Кышында кайта таласка барып ошол жакта баштаган. Кече болбодо Алокага келип баштаган жарымычы. Биздин туугандардын баары эле таласка барып баштаса керек, анткени себеби деле туугандар ошол жакта жүрү да. Аққозунун ошол жакта. Анан жанагы булар ол келип Шералы келип ошол жерде жүрөт, айгыр жалда ошол жайлоолордо жүрөт, ошол жерде кой кайтарып жүргөн ол. Тайкелердин колунда тайкелери менин оюмча көп деле бай болбогон окшойт. Шералы чабан эле болгон да чаткалдачы. Тайкелердин колунда кой кайтарып эле жүргөн киши болгон. Шералы ол жерде ону кармап кетишкенден кийин Мүсүп бийлери алып барып бул биякта бир чабан болгон, сен хандын тукуму, байдын тукуму деп анан муну кармап кетет Кыргызстанданчы. Кыргызстандан Кокон хандыгына барып, Коконду кыргыздар жеңип, анан Коконго Кыргызстандан хан коелу деп баягы жээнин эстеп, биякта Кыргыздын жээни бала болот да. Анан муну чаткалдан алып кетет, муну кармап барып туруп аяка хан көтөргөндөн кийин Шералы барып алып туруп бул өзүнүн досторун эстеп, чаткалга келип, чаткалдагы ошо жана Ыйманалы, Ибрайым деген чабан эле достору болгон, бул бий деле эмес, бир каяктагы бир өзүнө окшогон малай-салайларды апарып туруп аяка бий кылып салган. Кокон хандыгына. Ол бирге чоңойгон да алар менен. Алардын сырын билет, тажикча саттардын сырын билбейт деле Шералы. Булардын сырын билет. Значит, Кокон хандыгын чаткалдыктар баштаган. Чаткалдыктар башкарып койгон. Бирок тиги алайлык датканын күйөөсү баштаган атпайбы? Мүсүп бий апарып Шералыны хан кылат тияктачы. Сен төлөгөндүн кызыңан кылчыларын айтып атат. Мүсүп бийдин мен өзүнүн неберелеринен уктум, карабандык. Мүсүп бийдин неберелеринен былтыр эмнеде кыш койгон. Кыш кыйып жүрүп турат. Ол сан салган жактан Мүсүп бийдин неберелери. Улар түз аталарынын уламыштарын билет экен. Анан Чөкөбайды ошол кулдур пайдаланган. Чөкөбайдан кийин бул Казакстанда бир чоң эме болгон экен. Чоң бир Орто Азия, Казакстан боюнча мындай илгери ат чабыш өтө популярный болгондо, чоң тойлордо ошол Казакстанда бир бүлүк болуп чыгып берет экен да. Анан ушуну алып келгенге Чөкөбай аябай жанагы согушка, баатыр болгондой эр сайыштарга көп чыккан экен. Мергенчи болуп жүргөн экен, өмүр бою кара күчтүү ушундай адам болгон экен, тоо ташты билген, ушундай жылкы сүрүп келчү экен Казакстандан дайым эле. Анан ону Ыйманалы айтса керек да Шералы. Же Шералы өзү тааныган болуш керек Чөкөбайды, чаткалда чоңойгондо деле. Казакстандагы баягы Гүлүккө барат. Гүлүккө барып Казакстан ал Кокон хандыгына кирген эмес да. Кирген эмес. Ошон үчүн казактардыкы болгон, башка чек ара башка болгон. Казакстан менен Кокон хандыгы ортосунда чоң тойлордо ошо Казакстандын гүлүгү алып турчу экен да дайым биринчиликти. Анан муну хан бияктан Чөкөбайды билет экен Шералы. Анан ушуну жөнөтөт. Ого чейин эле Чөкөбай бияктан жылкы сүрүп келип жүрчү экен. Ушу бизден көп деле ал жерде болгон эмес да, булар Чимкент же Жамбыл жерлеринен эле сүрүп келген болуш керек да ушулардычы. Чөкөбай аттап турган жакта. Анан аяктан барып, анан кийин ошо жылкы сүрөм деп барып. Анан кийин Чөкөбайды 3 жыл 4 жыл 5 жыл 6 жыл 7 жыл 8 жыл 9 жыл 10 жыл 11 жыл 12 жыл 13 жыл 14 жыл 15 жыл 16 жыл 17 жыл 18 жыл 19 жыл 20 жыл 21 жыл 22 жыл 23 жыл 24 жыл 25 жыл 26 жыл 27 жыл 28 жыл 29 жыл 30 жыл 31 жыл 32 jil 33 jil 34 jil 35 jil 36 jil 37 jil 38 jil 39 jil 40 jil 41 jil 42 jil 43 jil 44 jil 45 jil 46 jil 47 jil 48 jil 49 jil 50 jil 51 jil 52 jil 53 jil 54 jil 55 jil 56 jil 57 jil 58 jil 59 jil 60 jil 61 jil 62 jil 63 jil 64 jil 65 jil 66 jil 67 jil 68 jil 69 jil 70 jil 71 jil 72 jil 73 jil 74 jil
биринчисинде барганда жылкына баягы ошо күлүктү биринчи алам дегенде күлүккө чынжыр тагышып коет экен да. Коңгуроо тагып коюп ушундай чынжыры бар коңгуроо тагып коюшат экен. Коңгуроо чылдырап кетип чынжырын чече албай атканда бул кармалып калат экен да. Анан кармалып калгандан кийин бул эмеге ошол Казакстандын байы Чөкөбайды сен кимсиң дейт экен. Анан эгер Чөкөбаймын деп айтса Чөкөбай анда мурун деле көп жылкыларын сүрүп жүргөн атактуу экен казактардачы. Чөкчөңбай деп алар бүт Чөкөбайды жаман көрүшчү экен да. Чөкөбайдын деп аябай сурап алышат экен алар. Койду үстүнөн бир коро койду үстүнөн өткөргөндө эч кындыртпай туруп урганда кыңк этпептир, колдорун жанчкан экен. Ошондо эле кыңкылдап атыптыр да булчу. Казактар менен кокондор мурда чоң тойлордо эр сайыш болгон экен. Ошондо ар бир элдин өзүнүн баатырлары чыкты экен да. Ошондо Чөкөбай чыгып жүргөн экен ошол тойлордо. Анан ошентип Чөкөбайды орго салган. Орго салгандан кийин onu жана кыйналып атканын багым дегенин өзү көрүп калган экен. Кыйнашып аткандарын ошол как раз ошол жанагы аты Күлүктүн байдын кызы болгон экен. Ошо көрүп калган экен кыйнашып аткандарын ары бери өтүп. Анан бир кыңкылдабай койгонун карап туруп анан ушу жакшы көрүп калган экен. Алар деле казактар деле баатыр эл болгондо баатырларды баалаган да. Чөкөбайды карап туруп баалаган экен. Анары Чөкөбайдын деле талаштык болгон казактар менен жакын эл болгон. Алардын сыры бири-бирине белгилүү болгондо бир элдей болуп жүрө берген буларчы. Анан Чөкөбайды карап туруп ушунчалык бар экен деп анан баягы кыйналгандардын бир унчукпай койгонун көрүп анан жакшы көрүп калат экен багымын өзү. Ордо жаткан жеринен анан келип мен сени жакшы көрүп калдым жанагы кыйналып атканда бир унчуккан жоксуң деп анан ошол жерден нан пан берип Менин айтып ушун боюнча ордо жатканда ошо бир казак кызы келип орго суу берчикен, тамак берип турчу экен да, өлүп калбасынча. А бирок эртеси күнү өлтүрөбүз, жазага тартабыз деп атканда ошондо анан тигил казачка кызды уже сүйдүрүп алыптыр да өзүнөчү, ашык кылып Чөкөбай. Анан эртең өлтүрөбүз деп атканда анан айтыптыр го, эмелеп аркан таштайсың, анан эки атты даярдап кой, мен сени ала качам деп анан келгенде аркан менен сууруп алып туруп атка отуруп анан качып келген экен деп уккам да. Биздин чоң энебиз казак болгон экен да. Ошон үчүн азыр ойлосом мына сенин тилиң мисалы үчүн сен чаткалда көп жүрдүң да, анан сенин тилиң казактардыкындай көп экен да, ол деп сүйлөйсүң дагы аябай көп да казакский вариант. Сеники атыр дейт экенсиң. Мен бир эле мен эмес, чаткалдардын баары эле ушундай сүйлөйт. Меники дагы сәл бияктарга келип башкача болуп калды, өзгөрүп калды. Сенде акцент чаткалдыктар чисти башкача сүйлөйт. Анан жанагы казакский акцент көп экен. Значит, багым болгон экен анан. Мен кара чач экен деп жүрөм. Атам кара чач дегенди айтчы. Кара чач карамык чери болгон. Кара чач ол Кара Суудагы Коңгай табанын бир тууган эжеси болду. Ал башка анда ошондо биздин чоң атабыздын чоң атасынын аялы казак. Эми кыргыздын таза кыргыз жок да дейт. Атабай, Ботабай деген эки бала болот. Атабай дегени кыргызча болушу мүмкүн, бирок Ботабай дегенди чисти эле казактардын тили да буларчы. Атабай деле казактарда көп да. Ботабай деген ошо. Анан дагы бир окуясын уккам, Чөкөбай аңчылыкка чыгып бир жерде ошол чаткалдын бир жерлеринде жез кемпир, жез тумшуктар деген болчу экен да. Анан жомок боюнча. Анан бир күнү ошол аңчылыкка чыгып, анан түн киргенде Чөкөбайды ошол жез тумшук жеп көрчү экен, тааныч экен. Анан түн киргенде Чөкөбай келет деп бактын башына чыгып, бир дөңкөчтү жаткырып коюп, үстүнө өзүнүн жана шапкесин коюп, чепкенин жаап, анан үстүндө отурганда саат 12-лерде жез тумшук келип туруп, Чөкөбайга деп дөңкөчтү кыпчыштаганда батып кеткен экен да. Билерчи? Учтары дөңкөчкө. Ошондо тияктан атып калган экен Чөкөбайчы мылтык менен. Ушу эми бирок ушу жез тумшук деген бул элдин жомогу болсо керек да. Атамдын айтышы боюнча айта турган болсом, сен айткандай айтат да, жез тумшук деп айтат. Ошо жанагы ошол жерде бир үңкүр бар. Мергенчилердин үңкүрү азыр деле бар ол.
Azı dile mergençiler ошол жака барып жатышат кеңтерде. Элдери көргөн жагайда нары бери алтын чайка ойлоп жүргөн. Анан ошо үңкүрдө жатканда, үңкүрүндө жардын боюнда коюлганда мындай жардамында кирип кете бересиң да. Мына жактан ай чыкканда ортосуна көрүнүп турат да, үңкүргө салаңдап бир эме көлөккө көрүндү деп айтылат. Одон мурун эле анан ошо көлөккөдөн түшүп келсе экен ошо аял кишичи. Анан ол келгенден кийин анан Чөкөбай эт берип койчу экен ого. Мындай эме болуп отуруп. Өзү этти туйрап отурган эттен берип койчу экен. Ол анан тип жеп кетип калчу экен. Тырмактарын албаган ушундай тырмактар жаман окшойт анчы. Орангутанга окшогон ушу адамдын бир башкача түрү. Ошентип айтылат атамдардын айтуу боюнча. Жок, мен бир жерден уктуп элем. Болгон ушундай бир жапайы жаныбар, аябай курч жескемпирдей. Анан кийинчерээк ал Гималайга болуп кеткен деп уккам. Жез тумшук деп айтылат, илгери болгон экен, Коргон төбө жактарда жашаган экен. Анан буну атамдар деле, акем Раматуллах айтчу эле биз деле көргөнбүз. Үч версияны айтышат. Бул атамын, чисти атамын айткандар. Азыркы мен айтып аткан. Атам чистиги жез тумшук деп айтчу эле, ошентип айтчу эле. Ону адам катары деле санабай башкачараак айтчу эле. Бирок адам сөзүн түшүнөт дечү эле атамчы. Чөкөбай чоң атабыз жанагы бычакты кайраганда, жанагы оттун жанында туруп эме этти алып аткан аял ошол айткан экен, болотту кайрап тур дегенине караганда болду. Ошол адам эле окшойт, ошол жакта жашап калган адамдар окшойт илгери. Калып ошол жакта тоодо бир жерде илгери алтын чакаң тайларбы, ошол жапай болуп кеткен адамдар окшойт. Тилди деле түшүнөт экен да анча. Жолдордун айтуу боюнча, атамдын айтуу боюнча. Анан буну үч версия боюнча айтылат да. Бул атамдын айтуу боюнча. Китепте де жазып жүргөн, окуу китебинде да ушул жөндө. Ушу китептерде, окуу китебинде жазылгандардын баардыгын мен ойлойм да. Ушунун баардыгы Чөкөбай чоң атам эле ошол жактан келип чыккан да. Бурмалап эле. Анткени биз муну окуу китеби жазылып элек деле Советтер Союзу кичине 74-жылдардан баштап окуп келатпайбыз. Тиги окуу китептериндегилер кийин пайда болду. Ошол баягы бизде Акай мерген деп айтылат болчу. Акай мерген деп. Акай деп Чөкөбай деп туруп, Чөкөбайдын атын Акай деп которушуп алды да, анан өстөрүнчө. Бурмалашкан жаш көрөттөр биздин кыргыздар ушинтип анан кийин кимшен ушулар китептерде. Анан Жолборс атабызды чыгып жанына Назарды алып, 2 мылтык алып, анан Назарга айтып тур, могу мылтыкты кармап тур, мен бер дегенде бересиң депчи. Анан күтүп аябай бир убакта караса Жолборс келатат дейт. Жолборсбу же сүрөбүсүнбү? Жолборс, Анан ошол Жолборс келатканда анан ушундай секиргенде атыптыр да. Атып атса тиги өлбөптүр да. Жарылган кабанын дагы бер десе, караса жок экен Назарчы. Качып кетиптир. Анан баягы ала калыптыр, бирок атып жибептир, Атып жиберсе аны басып калган Жолборс. Бирок жебептир да. Ал мындай болгон да. Чөкөбай чоң атабыз илгертен атаптуу айтылат. Ошол жактарда өзү жеке жүрүп, ошол жактан көп жанагы бийиктерди атып келип, сууктарда, кышында элди баккан экен. Ошентип дайыма Чөкөбай чоң атабыз ошо мылтык менен жүргөн экен. Анан Чөкөбай эле билген окшойт ошо мылтык атканды. Анан Чөкөбай жанагы мылтык атып ошол жактарда жүрүп, Жолборслор менен аралашып жүргөн болчу. Жолборстун сырын деле билген. Ол одон мурун эле атып жүргөн. Ошончо корккон эмес. Назар аралашпаган. Нары жаш бала болгон Назар. Назар Чөкөбайдын доорунда адам эмес. Назар орозалабан баккан адам. Ол өтө чоң жаныбар болгон экен. Ол бирөө, экөө келген экен үй жактан толдон. Бирөө ылдый жакта аттар бар экен. Аттарды кууган бойдон кетиптир да. Бирөөсү, бирөөсү бияка кол салган. Бирөө бияка кол салган экен. Бери бурулганда Чөкөбай чоң атабыз айткан экен. Назар жаш бала болгон. Ого да жүрмөттөтүп бир аттын бир мылтыкты карматып койгон экен. Мен атам келгенде деген экен. Мен атканда тийбей кала турган болсо бере коесуң деген экен. Деп анан ушундай отуруп илгери анан баягы мылтык менен атып калган экен. Аткандан кийин дагы берчи мылтыкты деп эле караса, Назар абагысы жок да, жакта качып бараптыр. Жолборслорду деп аттарды кууп кеткенден эле жанчып калды, жаш бала болгондо болчу. Онар аралашып көргөн эмес, мылтыкты да билген эмес. Дагы жакшы жанагы тийип калган экен Жолборско. Жанына келип кулап түшүптүр да, секиргенде. Өтө кызык экен.